Өткөн кылымдын 60-жылдары кыргыз музыка жанрына өзгөчө бир жаңы стиль менен келген обончу композитор, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти маркум Рыспай Абдыкадыровдун ошол жылдары заманга айкалышкан топ башындагы ырларынын белгилүүлөрүнүн бири болгон Койчунун ыры аталышындагы обондуу чыгармасын аткарып жаткандар Ош жана Жалал Абад облусунун ар кайсы аймактарынан келген Рыспай Абдыкадыров атындагы эл аралык клубунун мүчөлөрү. Алар жыл сайын өздөрү кумир тутуп келген обончу композиторду туулган күнүнө саналуу күндөр калганда мына ушундай маанайда эскеришип, анын ырларын биринен салай экинчиси обого созултушат. Рыспай агабыздын жылда эле ушул январь айында Рыспай агайды ушул эскерип келебиз. Биз Ош шаарынан келдим мен. Мен ушул клубка мүчө болгонума аябай кубанам. Анан ушул Рыспай агайдын Ош облусунан болсо дагы Жалал Абад облусу ушунчалык көтөрүп, ушул кишини ушунчалык даңазалап, бул кишини даңазалоо, кыргызды даңазалоо, кыргыздын ушул музыкасыны, кыргыздын гений деп айтам да, ушул мына балким биз Рыспайдан кийин ушундай Рыспай агайдай дагы таланттуу инсандар чыгар, бирок али чыга элек. Анан алгачкы ушул аккордеон менен музыкага кадам таштаган инсан деп эсептеймин. Биздин Базар Коргон районунда Рыспай Абдыкадыровдун чыгармачылыгына арналган көптөгөн иш-чаралар өтүп турат. Мен ушундай клубка катышып калганыма өтө сыймыктанамын. Ушул Жалал Абад мамлекеттик университетинде уюшулган Рыспай Абдыкадыровдун клубуна көп жылдан бери келип катышып, концерттерине катышып жүрөм. Лауреат деген сыйлыктарды алганмын. Жылда 12 январда өлкөбүздүн борборундагы улуттук филармонияда Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнүнө карата ырдын пири Рыспай аталышындагы эскерүү кечеси болот. Обончу композитордун 84 жылдыгына карата быйылкы эскерүү концертинин өзгөчөлүгүнө клубдун президенти токтолду. Мына сырткары чет өлкөлөрдө дагы, Россияда, Санкт-Петербургда, Туркияда, Анталия шаарларында көп жерлерде белгилеп атабыз. Бардыңыздарды Рыспай Абдыкадыровдун улуу залкардын көнөрүбөс мурастарын эл арасына жайылтууга бардыңыздарга ийгилик каалайм, биримдик каалайм. Мындай улуу залкар болгон үчүн биз сыймыктанабыз. Белгилей кетели 1994 жылы 12 январда Жалал Абад шаарында Рыспай Абдыкадыров атындагы клуб негизделген. Учурда дүйнөнүн 11 мамлекетинде 1,5 миңден ашуу мүчөсү бар. Андыктан азыркы кезде эл аралык статуска ээ болгон. Дагы бир жагымдуу маанай, быйылкы жылдын май айынын алгачкы декадасында Жалал Абад шаарында Рыспай Абдыкадыров атындагы амфитеатрдын ачылышы жана жаңы ачылган жайда Рыспай Абдыкадыровдун ырларын аткаруучулардын республикалык кароо сынагынын жеңүүчүлөрүнүн гала концертинин өтүүсү күтүлүүдө. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал Абад шаары.